Туғандар, біз бүгін Килогородоктобуз. Видеоны аяғына чейин көрсөңүздөр, сиздерге бүгүн сатууга коюлган үй жөнүндө толук маалымат беребиз. Килогородокто туғандар минимум 60 миңден сатылат да жерлерчи. Минимум. Бул жакта 3 сотук жер менен жана үстүндө үйү бар экен, үйү менен чогуу 85 миң долларга сатууга коюлуп жатат. Бул жакта баардык коммуникация бар да. Видеоны аяғына чейин көрсөңүздөр, сиздерге толук маалымат беребиз. Кана бисмиллахиррахманиррахим деп кирели. Туғандар, бул жер Килогородок Достук микрорайону деп аталат. Сиздер көрүп турган ушул компактный салынган үй сатууга коюлуп жатат. Сатылып жаткан үйдүн жери 3 сотук экен. Бардык коммуникация бар. Суу, свет, газ бар жок бар экен. Азыр сиздерге ушул сатылып жаткан үйдү көрсөтөбүз. Биз менен чогулуп туруңуздар. 4 комнатасы бар, кухнясы, кыскасы кирип эле жашасаңыздар болот экен. Бул жактын плюс тарабы шаардын өтө сонун району. Килогородок бийикте жайгашкан, таза аба, бар жогу сонун. Биздин мына оң тарапта участокту мына жерден түз бул жакка каратып бөлүп берет экен да. Бул уже бөлүнгөн, документтери даяр. Экиге бөлүнгөн, бул жак эмес. Мына ушул тарап сиздики болот экен да. Ушул кире бериш жерлерди навес кылып алып, мисалы анда сөрү коюп алсаңыздар болот экен. Эми үйдү көрсөтөлү, биз менен чогулуп туруңуздар. Так, эми основной үйгө кирели. Бисмиллахиррахманиррахим. Туғандар, бұл жер мына кире бериш холл экен. Холл. Бул комнатасы залы. Шу залдан баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бул зал. Залды көрүп атасыздар, өтө кенен. Бул камгыш менен курулган экен. Айнектери бирок мына көрүп атасыздар, пластика болгон. Отопление полный комнатасында бар экен. То есть бунун азыр подвалында көрсөтөм, ушул подвалда деле бар экен да. Ар бир эшикти мындай пластика кылып коюптур. Так, бул родительский спальня. Ата-энелер бөлмөсү. Көрүп атасыздар. Бул жагы кухня. Кухняны көрдүңүздөр. Кухня кенен. Кухняда туғандар суу, свет, газ жана канализация бар да бул жактачы. Полный коммуникациясы туғандар. Бул жакта дагы бир ушундай компактный комнатка бар экен. Бул эми жаш балдарга бөлмө кылып койсо боло турган. Анан бул жерде дагы бир комната, бул эми компактный зал. Жанагы чоң эле, бул кичинерээк зал экен. Көрүп атасыздар, мына ушундай абалда. Анан бул жактан түз бул комнатага кире турган болсок, бул эми уже санузел үйдүн ичинде. Мына душовой бар, ажаткана бар, суу бар. Көрүп атасыздар. Тугандар, ушундай компактный үй издегендерге өтө сонун вариант экен да. Азыр мен сиздерге астындагы подвалын көрсөтөм. Үйдөн түшкөндө мына асты тарабында өзүнүн топкасы бар экен. Котел тугандар, мына оң жакта. Үйдү мына ушул менен жылытат экенсиздер да. Үй өтө жылуу болот дейт. Үйдүн ээсинин айтышы боюнча, ушул отоплениянын турбаларын өтө жакшы кылып койгон экен. Үйүңүздөр кышында жылуу болот экен, то есть проблема жок экен. Так, бул жактан түз кире турган болсок, бул жер дагы бир комната, бул эми эркектердин комнатасы экен да, мужской комната экен. Потому что бул жакта көрүп атасыздар, эркек кишилердин керектүү өзүнүн жашоосунда колдоно турган инструменттери турат экен. Бул жакта уже бул эми жеңелердик экен да. Банка, ошого окшогон буюмдар тура турган жер экен. Мына ушундай асты тарабында бул эми подвал болуп, подвал деле эмес да, сокольный этаж десек болот. Бул сырткы ажатканасы экен. Бул ажатканадан будан сырткары экинчи ажаткана болуп калат экен. Участканы тугандар уже бөлүп документтерин даяр кылып койгон. Сатып алганга сразу өткөрүп берет. Анан үйдүн ээси айтып атат, сатып алып калсам мен мына ушул жакта өзүм мындайынан бөлүп берем деп атат. Бул жагын сиздерге сатуучу эжебиз бар. Ошол эже толугу менен сиздерге көрсөтүп берет кандай болушун.